Сиздердин көзүңөр эң мээримдүү көздөр. Эч кандай жаман мүдөө жоктой. Биз сиздерди биринчи жолу көргөндө ыйлайбыз. А бирок сиздер менен коштошуп жатканда дагы ыйлайбыз. Туура, сиздер өз балдарыңыздарды жакшы көрөсүздөр. А башка бирөөнүн баласын андан да кем калтырбай, мээрим төгүү менен тарбиялайсыздар. Сиздер үчүн башка бирөөнүн баласы деген түшүнүк жок. Кээде сиздер бизге тыюу салган нерсени жасайсыздар. А бирок биздин сиздерге болгон сыйыбыз жоголбойт. Тескерисинче, сиздер биз үчүн эң сыйлуу адамсыздар. Ооба, кээде тапшырма аткарбай, а кээде окуу куралсыз сабакка кирип келебиз. Биз сиздердин сабагыңыздарда уктап калган учурлар да болот. Бул үчүн бизди кечирип коюңуздарчы. Көп учурда өзүңөрдүн жакын адамыңар үчүн убакыт бөлө албай каласыздар. Себеби көпчүлүк убактыңыздар окуу жайда өтүп жатканы маалым да. Качан биз билимге суусап турган убакта, сиздер бизди билим менен суугарасыздар. Биз да ушул сыяктууну өзүбүздөн кийинкилерге жасагыбыз келет. Биз үлгүлүү окуп, мыкты студент болгондо биз менен сыймыктанасыздар. Ал эми биз мыкты боло албасак да, бизди ар дайым колдоп турасыздар. Кээде сиздер биздин апабызды эстетесиздер. А кээде атабызды. Ар дайым пейилиң эркенет. Окуучу, студент үчүн болгон энергия, убактыңыздарды жумшайсыздар. А балким биз мунун кадырына көп учурда жете бербейбиз. Сиздердин анчалык көп эмес айлык майынаңар бар. А бирок биз сиздердин стилдүү кийинип жүргөнүңүздөргө таңданууну токтотпойбуз. Билебиз, сиздер биздин ызы-чуудан жадайсыздар, бирок биз жокто бизди сагынасыздар. Кээде биз көп катачылыктарды кетиребиз. Ал учурда ар дайым багытыбызды жалаң жакшы жакка бурууга жол көрсөтүп турасыздар. Бүгүнкү күн, бул убакыт баары өтүп кетет. А бирок сиздер биздин эсибизде ар дайым каласыздар. Көөдөнүбүздөгү көптөгөн мындан да жакшы сөздөрдү арнагыбыз бар. Бирок керектүү учурда айтыла турган сөздү толкундоодон унутуп калат эмеспизби? Урматтуу биздин ардактуу мугалимдер, майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздердин жаркын маанайда жылмайып жүрүшүңүздөрдү чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.